Bu жерде азыр турбайт, жашабайт. Бул үй сатылды мамлекетке. Өкмөткө сатылып, бүгүнкү күндө өкмөттүн балансыга өттү. Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Баткен районунун Чарбак айылынын тургуну Таштан Ормонов айылда социалдык көйгөйлөр көп экендигин айтат. Чечилбеген маселелерден улам айыл эли сыртка көчүп, чыгып кетип жаткандардын саны көбөйгөнүн кошумчалады. 10 жыл болуп калды, 10 жылдан бери ушул дарактар суу ичелек, ичкен жок. Алды кургап, отунга кыйылды, кесилди. Мына жаңы көчөт отургузганыбыз бекер да, суу жок да. Россияга кеткендерибиз бар. Биздин жаштар абсолютно бардыгы эле Россияда азыр. Бизге окшогон ушу картаңдар эле айылда калып атабыз. Кичине мал жандыктар менен. Көңүл ачуу жер болсо, же болбосо жаштарды Чарбак айылынын тургуну Уланбек Алишер уулу жаштар үчүн айылда шарттын жоктугунан тең туштарынын баары туулган жерин таштап кеткенин айтат. Hiç bir классташым жок. Азыркы күндө бир гана өзүмдүн үйдө жалгыз бала болгондугума байланыштуу ушул жерде жашап жүрөбүз. Айылда эч кандай бир шарт жок да. Суу десек суу жок, жашоо десек жашоо жок. Эртеңки күнү бала чакабыз не кылат деген мындай ой пайда болуп атат да биринчиден. Эң негизгиден жолубузду көрдүңүздөр, келдиңиздер азыр. Эч кандай бир маданий же болбосо жаштар кызыга турган спорттук аянча эч бир нерсе жок. Таян таза суу коомдук ишканасынын жетекчиси жаңы дайындалыптыр. Эми айылды таза суу маселеси жакынкы убакытта чечилет деп ишендирди. Буга чейин да атайын долбоор менен суу түтүкчөсү тартылып таза суу айылга келген болчу. Бирок көзөмөлдүн жоктугу азыркы кургаган айылга айланткан. 8 жыл болгон долбоор башталганда да катышып турганбыз. Бирок элибиздин ал мезгилде мынчалык даражада надзор дейт, текшерүүчүлөр башкалар дагы маани беришкен эмес да. 100 канча миң налогыбыз бар экен. Өзүбүздүн айлыгыбызга жетпейт экен, абоненттерибиздин пулу мына хозрасчетко үспейт этпейт экен, налогыбыз онун көп экен да, таң калыштым. Каржы жагынан жетишпегендиктер болсо, мен дагы жардам берем, айыл өкмөтү дагы жардам берет. Чарбак айылынын эли менен район акими Учкунбек Жоробаев менен бирге бир катар жетекчилер жолугушту. Суугат жана таза суу, жол, жумушсуздук айынан миграция күч экени айтылды. Аталган айылдын суугат суу маселесинин чечилбей келиши чек арада жайгашып калгандыгынан болгон. Чек ара маселелери чечилбей келгендиктен, чек арага жакын жерден сууну монтаждоо иштерин тартып, башкача айтканда, курулуш иштерини жүргүзүүгө Өзбек тарап тоскоолдук көрсөтүп келгендиктен болбой келген. Тоскоолдуксуз жерден алып келгенге шарт жок болгон, мүмкүнчүлүк жок болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө Өзбек Республикасы менен чек ара маселелери, делимитация маселеси чечилген. Жолугушууда жолду оңдоону район башчысы тийиштүү жетекчилерге тапшырма берип, оңдоо иши болорун билдирди. Белгилей кетсек, 2013-жылы Өзбекстандын Хушар айылы менен Чарбак айыл эли ортосунда жаңжал чыгып, турак жайлар оңдогон автоунаа талкаланып, электр чубалгылары жабыр тарткан. Кийинчерээк келтирилген чыгымды Өзбекстан тарап төлөп бергени маалымдалган. Сезимай Жураева, Салам Медиа, Баткен.